Мен көп айтам, сиздин аялыңызга мисалы bir молда экенин кереги жок да, муфтийнин кереги жок. Аялыңызга мисалы депутаттын кереги жок, таксисттин кереги жок. Аялыңызга күйөө керек, аялыңызга эр керек да. Анын көңүлүн ача турган, аны менен бирге оло турган, анын бүткүл арзы муунуну угуп, аны менен пикир бөлүшө турган bir ага күйөө керек, ага bir турмуштук жолдош керек жашоосундачы. Ошондуктан сиз менен биздин көбүнчө жашообуздун ызычуу болуп аткандыгы, эч бир жерде тынчтык таппай аткандыгынын себеби эмне? Бир нерсени жашообузга коюп алабыз да, ошол нерсени баардык жакка аралаштырып жүрө беребиз да. Жумушуңуз бар, мисалы жумуш менен иштейсиз, ошо жумуштун проблемасын каякта болсо да көтөрүп жүрө бересиз да. Үйгө барсаңыз деле ошо проблеманы айтасыз, досторуңузга отурсаңыз деле ошо проблеманы айтасыз, сапарда эс алып жүрсөңүз да ошо проблеманы айтасыз. Жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсенин проблемасын өз жерине таштаган. Мечитке келгенде мечиттин чөйрөсүн курат эле, үйгө барганда үйдүн чөйрөсүн курат эле, достор менен кандай мамиле болуш керек, ошонун чөйрөсүн курат эле.